Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар жана көрөрмандар. Бизде бүгүн Салам медиада бүгүнкү биздин коногубуз өлкөбүздө органикалык айыл чарбанын өнүгүшү тууралуу сөз кылабыз. Анда эмесе конок менен тааныштыра кетсек, өзүңүздүн аты жөнүңүз тууралуу бир аз тааныша кетсеңиз. Мен Бакирова Жанара Тукуновна, Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарбасы жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинин кайра иштетүү өнөр жайы жана органика айыл чарба департаментинин директорумун. Баткенге кош келипсиз. Анан анда болсо суроодон баштай берейин. Сиздин бир күнүңүз кандай өтөт? Үй бүлөңүздө, анан жумушта ошонун бир аз айта кетсеңиз. Чындыгында мен мамлекеттик кызматта иштегениме 26 жылдан ашты. Жөнөкөй адистен ушул тармакта жөнөкөй адистен баштап ушу жетекчилик кызматка чейин жеттим. Жалпы ишими аябай жакшы көрөм. Себеби дегенде ойлойм, органикалык айыл чарбасы бул элге аябай чоң пайдасы бар жана өлкөнүн өнүгүшүнө аябай чоң багыт, негизги багыт деп ойлойм. Анан үй бүлөдө жолдошум, 3 уулум, 1 кызым бар. Бир күнү биринчи ошол кызымды мектепке даярдап, анын курсагын тогузуп мектепке жөнөтүү менен башталат. Анан жумушка келебиз. Жумушта болобуз негизинен. Ар кандай жолугушуулар, ар кандай маектешүүлөр, фермерлер менен жолугушуу, эл аралык ишканалар менен жолугушуу, ошентип ар кандай күндүк планыңга карата өтө берет. Анан кечинде үйгө келебиз, кадимкидей аял киши болуп тамак жасайбыз. Анан менин балдарым дагы мындай тамакка аябай табиттери күчтүү. Себеби дегенде мындай жөнөкөй тамакты жешпейт да. Аябай көңүл буруп жасабасаң тамак жебей коюшат. Ошол себептен ар бир баламдын табитин эске алып, мээрим төгүп тамак жасаганга аракет кылам. Андан чоңунда жолдошум да ошондой. Тамакка талабы аябай мындай жогору да. Ар бирин карап жасабасаң жебей коюшат. Ошол себептен тамак жасаганга аябай көңүл бурам. Анан өзүмдүн хоббим дагы баягы жаңы тамактарды жасапканга кызыгам. Сөзсүз конок чакырганда өзүм жасайм. Баардык тамактарды борсоктон баштап салат, биринчи тамак, экинчи тамак баарын өзүм жасаганды жакшы көрөм. Анан эс алам да. Кухняда жаңы тамактын түрүн жасап, жаңы салат менюну, жаңы салат жасап көрүп, эс алып, мен өзү стресстен ошентип чыгам. Сонун. Анда сиз анда болсо тамактын түрүн жасай турбайсызбы? Ооба. Бул да өзүнчө бир кесип го негизи. Ооба. Эгерде мен мамлекеттик кызматка же ошо эколог болбосом, мен ашпозчу болмокмун. Сонун, аябай сонун. Бирөө айтмакчы, план 2, экинчи планым ошо ашпозчулук. Жакшы көрөм. Анан мен эгерде жасаган тамакты тамшанып, сүйүнүп жесе, андан дагы кубанам. Ошол себептен тамак жасаган мага жагат. Сонун. Анда эмесе жеке суроолорго өтөрсөк, Кыргызстанда органикалык айыл чарбага кызыгуу эмне үчүн өсүп баратат? Ооба, жылдан жылга кызыгуу көп. Мисалы, дүйнөлүк көрсөткүчтөргө келсек, бул Америка өлкөсү, Австралия өлкөсү дүң продукциясынын 50%-га чейин уже органикалык азыктар түзүп баштады да. Демек, жылдан жылга калк өсүп атат. Ошол эле учурда калк өзүнүн ден соолугуна көңүл буруп баштады. Бул ден соолук сөзсүз түрдө жеп аткан азыгынын сапатынын түздөн түз көз каранды. Демек, алар сапаттуу, экологиялык таза, органикалык азыктарга көңүл бурат. Ошону керектегенге аракет кылат, керектөөчүлөр көбөйөт. Ал ошол себептен биринчи себеби ошол. Анан кийин бул баягы жылдан жылга ар кандай коркунучтуу пестициддер, химиялык каражаттарды пайдалануу менен биринчи кезекте айыл чарбанын агробиоценоз деп коет. Бул айлана чөйрө менен байланышкан бөлүгү. Ошол
айлана чөйрө начарлады. Анын натыйжасында калктын саламаттыгы начарлап атат. Ар кандай шишик оорулар ошо пестицидтерди пайдалануудан келип чыгат. Бул дүйнөлүк практика көрсөтүп атат. Анын толтура медициналык жыйынтыктар, анализдер көрсөтүп атат. Ошол себептен бул дүйнөлүк тренд болуп, органикалык азыктарды колдонуу аябай актуалдуу болуп жатат. Ошол эле Кыргызстандагы органикалык азыктарга жылдан жылга талап көбөйүп, аны уккан маалымат дагы таркалып атат. Андан сырткары ушул биздин географиялык өзгөчөлүгүбүз, анан жайгашкан жерибиз дагы ушу органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө абдан ыңгайлуу. Себеби билесиздер, бизде жалпы территориябыздын 97% тоолуу өлкө, айыл чарба аянттары 3 гана пайыз болуп эсептелет да. Ошол себептен биз мисалы жаныбызда турган Өзбекстан, Казакстанга бул айыл чарба азыктарынын көлөмү менен биз конкурент боло албайбыз. Сөзсүз түрдө органикалык таза премиум класстагы азыктарды өндүрүп, аларды экспорттоп атаандаш боло алабыз да. Ошол себептен дагы Кыргызстан акыркы жылдары мамлекеттик жактан дагы колдоо көрсөтүп, органикалык айыл чарбасын өнүктүрүүгө чоң кадам таштады. Сонун анан эже айта кетсеңиз, ушу органикалык продукция менен кадимки продукциянын айырмасы эмнеде? Айырмасы абдан чоң. Мисалы органикалык азыкты өндүрүп атканда бул бизде улуттук стандарт иштелип чыккан. Органикалык өндүрүштүн улуттук стандарты деп. Ал жакта эч кандай синтетикалык каражаттар колдонулбайт. Жалаң гана табигый био каражаттар. Бул топурактан баштап сактоо, сатып, аны таңгактоо, өстүрүү учурунда бүт биологиялык каражаттар пайдаланат да. Мисалы топуракка келсек, сөзсүз түрдө органикалык жер семирткичтер бул негизинен биогумус, кык, андан тышкары бул минералдык, табигый, мисалы рудадан алынган минералдык жер семирткичтер бар, аны колдонушат. Био жер семирткичтер бар, мисалы микро организмдер бөлүп чыккан пайдалуу каражаттар, аларды колдонушат. Анан өстүргөндө сөзсүз түрдө бул энтомофагдар, пайдалуу курт-кумурскалар, алар зыянкечтерди жок кылат. Ал эми пайдалуу микроорганизмдер, зыяндуу илдет козгогуч микроорганизмдерди жок кылат да. Ошолорду жок кылат, колдонушат. Анан сактоодо сөзсүз түрдө ошол стандартта белгиленген талаптарды аткаргандан кийин органикалык азык болуп эсептелет да. Анан ал эми кадимки өндүрүлгөн айыл чарба азыктарында бул химиялык каражат колдонушу мүмкүн. Топурактын асылдуулугун жогорулаш үчүн же түшүмдүүлүктү жогорулатыш үчүн минералдык жер семирткичтер колдонушу мүмкүн. Ал жакта мисалы аны деле экологиялык таза же кадимки деп бөлсөк болот да. Экологиялык тазада мисалы ошол эле химиялык каражаттарды колдонуу нормасы мындай допустимый норма деп коет. Ошодон ашпаса экологиялык деп эсептелет, экологиялык таза деп. Кээ бир учурда кээ бир фермерлер кызыгып баягы түшүмдүүлүктү жогорулатыш үчүн нормадан жогору пайдалана бергенде ал жакта зыяндуу заттардын кармалышы жогорулап кетет да. Ошол учурда анан адамдын ден соолугуна зыян көрсөтөт да. Ошол менен айырмаланат. Андан сырткары органика азыктар сөзсүз түрдө сертификацияланыш керек. Сертификациянын дагы бир нече түрлөрү болот. Бул азыр биз Кыргызстанда кеңири жайылтылып аткан бул PGS системасы деп коет. Кошундук кепилдик берүү. Мисалы бир нече фермер же чарбадагы фермерлердин мүчөлөр же болбосо органикалык аймактагы мүчөлөр биригип бирин бири көзөмөлдөп, анан бири бирине кепилдик беришет. Ошол системаны PGS системасы менен сертификациялоо болот да. Андан тышкары бул сертификациялык орган берген сертификация. Алар ошо өздөрү көзөмөлдөп, анда иштеген аудиттер барып коштоп жүрүп, анан бүт өстүргөндөн баштап жыйнаганга чейин көзөмөлдөшөт да. Анан ошол эгерде туура келсе сертификат берет. Ошону менен айырмаланат да. Анан ошо айта кетсеңиз, сертификат деп калдыңыз. Сертификатты алуу үчүн кандай талаптар керек? Ошо биринчи кезекте бизде азыр эгерде биздин стандарттын, биздин органдын сертификациясын алабыз десе, ошо биздин улуттук стандартка туура келген технология менен өстүрүш керек да. Биздин улуттук стандартта ошол топурактан баштап
сактоого чейин бүт баары талаптар көрсөтүлгөн. Кандай жерде сакталыш керек, кайсы жер семирткичтерди колдонуш керек, кайсы коргоочу каражаттарды колдонуш керек, ошо кандай суу болуш керек. Мисалы бир эки чарба болсо жанындагы кошунасын мисалы суусу химиялык каражат пайдалангандан кийин суу органикалык чарбага же фермердин жерине агып келсе ал дагы стандарт бузат да. Ошол себептен ошол стандартка туура келген гана чарбалар, азыктар органик болуп эсептелет, сертификациялап алат. Анан фермерлерге органикалык мындай өндүрүшкө өтүүдө кандай колдоолор бар? Мисалы бизде кыргыз улуттук стандартына ылайык бизде конверсиялык мезгил деп коет. Бул өтүү мезгили. Мисалы фермер келип эле мен органик болдум деп өтө албайт да. Сөзсүз түрдө ал жерде биздин кызматкерлер барып ал жака багыттарды көрсөтөт. Биринчи ошол топурагын анализ кылыш керек. Ал жерде ошол оор металлдар же зыяндуу элементтер болбош керек. Анан кийин ошол анализ алгандан кийин аны биз каттайбыз. Эгерде органикалык талаптарга туура келсе, биз органикалык деп каттап, аны ошол дайыма биз баягы консультациялык кеңештер менен жардам берип өстүргөнгө аракет кылабыз да, алардын чарбачылыгын жүргүзгөнгө жардам беребиз. Ал эми ошол эле учурда бизде ар бир талаанын же айыл чарба зонасына ылайык мезгилдер белгиленет. Мисалы 1 жылдан 3 жылга чейин талаа өсүмдүктөр үчүн, ал эми бак өсүмдүктөр үчүн 1 жылдан 5 жылга чейин. Баягы эгерде стандартка туура келбесе, ал жерди тазалоо үчүн ошондой мезгилдерди бөлүп берет дагы. Мүмкүн 1 жылда тазаланып калат, мүмкүн 3 жылда, мүмкүн дагы көбүрөөк убакыт келет. Ошол мезгилде өтүүчү конверсиялык чарба же конверсиялык фермер деп аталат да. Ошондой статус алат дагы. Анан ошол туура талаптарды колдонгондон кийин органик фермер же органик чарба же органик жер деп статус алып биздин реестрге киргизилет. Түшүнүктүү. Негизи 6% жеңилдиктер бар да, Ооба. Ошол деген азыр шарттары кандай, насыянын шарттары? Бизде билесиз, айыл чарбасын колдоодо бул эки система бар. Насыя берген бул ФСХ жана кластердик өнүгүү боюнча. Ошону ФСХга дагы, кластерге да органик өндүрүштөр кирген. Ал жерде 6% жеңилдетүү менен насыя берилет да. Органик өндүрүшчүлөрдүн эң негизги талабы бул сертификациясына ээ болуш керек. Ошондо биздин банктардан сертификациясы бар фермерлер барып, органиканы өнүктүрөм же органикалык азыктарды өндүрөм деп жеңилдетилген кредит алса болот. Андан тышкары бизде ошо кластерге органикалык кластер да бар. Бул кластерге кирген агрегаторлор деп коет. Ошолорго өзүнүн документин тапшырып, ал жакта да сертификацияга ээ болуш керек деген талап көрсөтүлгөн да. Анан эгерде ошо сертификациясы бар фермерлер барып, ошо жеңилдетилген кредиттерди алса болот. Демек жолу бар, турбайбы? Ооба, жолу бар. Анан Кыргызстанда кайсы органикалык өндүрүштөр азыр продукцияларды демекчимин көбүрөөк экспорт болуп жатат? Бизде Кыргызстандын өзгөчөлүгү биздин тоо продукциялар, тоо азыктары деп коет. Бул илгертен башталган органикалык азыктардын экспорту башталган дагы ошо тоо азыктарын экспорттоодон башталган да. Бизде табигый канча көптөгөн гектар жаңгак, тоо жаңгагы бар. Бадам, мисте, дары чөптөр, чычырканак бул баардыгы табигый биздин өсүмдүктөр болуп эсептелет. Аларды эч ким эккен эмес. Алар өздөрү тоолорго чыгып, ошодон ары көбөйүп, анан аябай чоң аянттар дээлеп өсүп келе жатышат да көптөгөн жылдар бою. Ал азыктарга бизде Европа өлкөлөрүнүн аябай талап жогору. Турция мамлекети да келип өздөрү сертификациялап, биздин ошо токойчуларды өздөрү жыйнап кетип, анан ошол Европа өлкөлөрүнө органикалык азык катары сертификация берип, ошол жака сатышат. Андан тышкары мисалы Баткенде бул өрүк аябай популярдуу жана көп экспорттолуп жаткан азык болуп эсептелет. Ал эми республика боюнча бизде кургатылган кара өрүк экспорттолот, пахта экспорттолот,
бал органик деп, андан тышкары дары чөптөр аябай көп экспорт болду. Себеби дегенде бизде дары чөптөр да Кыргызстандын климаттык шартында өсүүсүнө аябай жагымдуу шарттар түзүлгөн. Ошол себептен да биздин дары чөптөрдүн уникалдуулугу, анан эффективдүүлүгү аябай жогору. Ошол себептен да ушу дары чөптөргө талап жогору да, анан жакшы чоң көлөмдө экспорт болуп келет. Демек биздин Кыргызстан жакшы нерселерге, жакшы өсүмдүктөргө өтө бай турбайбы? Ооба. Ошол себептен да бизде туристтер абдан көп келет. Бул уникалдуулугубуз эмнеде? Биздин уникалдуулугубуз табигый жаратылышты сактап калганыбызда да. Анан биз келечек муунга дагы ошол табигый жаратылышты сактаганга багыттарды беришибиз керек, үйрөтүшүбүз керек. Мисалы, биз 2010 жыл болуп калды Японияга барганда, алардын ошо табигый зоналары сакталган эмес. Ошол себептен алар өздөрү түзөт экен да. Табигый, мисалы, бизде тоодо токойлорубуз бар. Аны эч ким эккен эмес да, ал ошол табигый Кудай түзгөн, жараткан боюнча турат, башкача айткандачы. А ошондой токойлору Японияда жоголуп кеткен үчүн алар өздөрү эгип, өздөрү ошондой табигый зона түзгөнгө аракет кылышыптыр. А бирок баары бир адамдын колу менен жасалган менен табигый аябай чоң айырма болот да. Себеби дегенде ал жерде көп жылдык баягы популяция деп коет да, көнүп, ошол жерде күчтүү гана ошол жерге адаптация болгон, көнгөн өсүмдүктөр калат дагы. Ошолор басымдуулук кылып, ошол жерден ошондой биоценоз пайда болот. Адам түзгөндө ал жерде мисалы адамдын колдоосу менен, адамдын багуусу менен түзүлгөндүктөн ал жерде туруктуу болбой калышы мүмкүн да. Ошол себептен биздин көпчүлүк туристтер, адистер, башка өлкөдөн келгендер ошо биздин табигый чөйрөбүзгө аябай кызыгышат дагы. Баягы жаратылыштын тазалыгына, экологиябыздын тазалыгына кызыгып, ошол органикалык айыл чарба азыктарын өндүрүүгө силердин аябай чоң потенциалыңар бар. Ошол себептен дагы ошол биздин донордук ишканалар, ошол эл аралык ишканалар ошо органикалык айыл чарбасын колдоого алып келишет да көп жылдар бою. Анан органикалык продукцияны өндүрүү фермерлер үчүн канчалык пайдалуу? Пайдасы жакшы. Биринчи кезекте бизде ошо фермерлердин бир эле кемчилиги бар, ал стандарттарга туура келбеши да. Мисалы, эгерде фермер ошол жерден пайда таап, байыйм десе, сөзсүз түрдө биринчи стандартка туура келтириш керек. Анын үчүн жерин багыш керек. Мисалы, жерди бакканда эле каалаган учурда келип эле жер семирткич берип койбой, ошо жер семирткичти да туура берген мөөнөттөрү бар. Мисалы, күзүндө кайсы иш чараларды аткарса туура болот, жаз келгенде кайсы иш чараларды аткарса болот, ошону сөзсүз адис менен кеңешип, ошол иш чараларды аткарыш керек. Андан тышкары өсүмдүктөрдү өстүрүп атканда кайсы каражаттарды колдонсо болот, кайсыларды болбойт, аны да билиш керек. Анан сатып атканда бизде мисалы көпчүлүк фермерлер өндүрөт, бирок ар түрдүү бир эле, мисалы, картошканын эле ар түрдүү сортторун, анан мындай сапаты да жакшы болбой калат да. Ошо эгерде биз сатып экспортко чыгарабыз десек, фермерлер баягы биригиш керек дагы. Сөзсүз биргелешип иштерди аткарыш керек. Ошол үйрөндү дагы жакшысын сатып алып, жакшы жерде эгип, жакшы жерде эксе жакшы түшүм алат. Анан баягы бизде башка өлкөдөн сатып алуучу келет дагы, мындай калибровкада, мындай көрсөткүчтө, мындай сапатта десе, бизде аз көлөм чыгып калат да, ошо менен экспортко жарабай калат да. Ушул да маселе бар. Ошол себептен баягы фермерлер эгерде өнүгөбүз, биз ушу айыл чарбасы менен байыбыз десе, сөзсүз түрдө кооперативдерди түзүш керек. Кооперативдердин алкагында сөзсүз баягы үйрөнчүлүк боюнча үйрөн менен камсыз кылуу фонду болуш керек. Коргоочу каражаттар менен камсыз кылуу фонду болуш керек. Анан сугат, анан ошол сатуу. Эгерде ошондой көлөмгө чыгабыз десек, сөзсүз түрдө биригишибиз керек да. Эгерде биз сапаттуу көлөмдү чыгара албасак, дагы эле ошентип татыктуу баа чыкпайт. Анан нааразы болгон фермерлер көбөйө берет да. Эгерде фермерлер өздөрү кызыгып, фермерлерден эле көз каранды да, экономикалык акыбалын жакшыртуу деген.
Анан ушул биологиялык жер семирткичтер менен өсүмдүктү коргоо каражаттарынын артыкчылыктары эмнеде? Артыкчылыктары абдан чоң жана маанилүү. Мисалы химиялык каражаттарда синтетикалык заттар колдонулса, биологиялык каражаттарда бул сөзсүз түрдө бул табигый заттар колдонулат. Мисалы зыяндуу курт кумурскалар бар. Ошо зыяндуу курт кумурскаларды жеп жок кылуучу пайдалуу курт кумурскалар бар. Ошону бизде департаменттин биолабораторияларында ошо пайдалуу курт кумурскаларды лабораториялык шартта көбөйтүп фермерлерге беребиз. Ал ошол талаага бергенде ошо зыяндуу курт кумурскаларды жейт дагы, ошону менен эч кандай айлана чөйрөгө жана азыктын сапатына терс таасири жок технологияны колдонушат да. Андан тышкары бизде пайдалуу микроорганизмдер бар. Мисалы илдетти эмне козгойт? Микроорганизмдер. Бизде эле грипп болсок, аны грибоктор, вирустар козгойт да. Өсүмдүктөрдө деле ошол сыяктуу эле зыяндуу микроорганизмдер илдет козгойт. А биз болсо пайдалуу микроорганизмдерди өндүрөбүз дагы, аларды фермерлерге беребиз. Ал талаага бергенде ал антагонист деп коет, антагонизм деп ошо зыяндуу микроорганизмдерди жеп жок кылат дагы, ошо айыл чарба өсүмдүгүн коргойт да. Андан тышкары пайдалуу микроорганизм дагы бир өзгөчөлүгү бул өсүмдүктөргө керектүү азык заттарды бөлүп чыгарып берет. Мисалы ферменттерди, гормондорду, витаминдерди, анан ошентип топуракты дагы камсыз кылат. Пайдалуу микроэлементтер менен, заттар менен, анан өсүмдүктү дагы пайдалуу заттар менен камсыз кылып, түшүмдүүлүктү жогорулатат, анын иммунитетин жакшыртат. Ошондой. Анан жер семирткичтер да ошондой да. Мисалы пайдалуу табигый минералдык жер семирткичтер бар, микробиологиялык жер семирткичтер бар. Анан ошол эле органикалык жер семирткич бул зоогумус деп коет. Бул кээ бир курт кумурскалар бар, алар кыкты жеп, аны бөлүп чыгаргандан кийин ошо зоогумус болот. Андан тышкары биогумус бул болсо кадимки эле калифорниялык сөөлжан, ошол жеп чыгарганда аны биогумус деп коюшат. Ушундай түрдүү каражаттар бар, ушу органикалык айыл чарбасында колдонууга мүмкүн болгон. Бирок тилекке каршы бизде фермерлердин көпчүлүгү маалымат жок болгондуктан алар ошо органика десе эле бул кыкты түшүнүшөт да, ошо менен чектелип калат да. Ал үчүн биздин фермерлер биздин департаменттин филиалдарына келип, биздин адистер менен жолугуп, алардан сурап билбегенин, анан кеңештерди алып кетсе болот. Сонун 2030-жылга чейин 200.000 гектарга жеткирүү максаты канчалык реалдуу? Бул бизде 2025-жылы улуттук программа кабыл алынды. Органикалык өндүрүштү өнүктүрүү боюнча 5 жылдык программа. Ошо 5 жылдык программада республика боюнча 200.000 гектардан ашуун жерди биз органикага өткөрүшүбүз керек. Азыр 66.000 гектардан ашуун жер органикалык деп эсептелет. Биз ошол себептен азыр аябай чоң иш-чараларды баштадык. Бул программанын алкагында Нарын жана Ысык көл областын бүтүндөй органикага өткөрүп, органикалык область кылабыз деген максаттарыбыз бар. Андан тышкары бүт республика боюнча райондордо органикалык аймактарды түзөбүз деген. Бул реалдуу эле сан. Себеби дегенде бул 200.000 гектар бул биздин жалпы айыл чарба аянтынын көп болсо 20% түзөт да. Анан бизде картирование деп коет, картага түшүрүү. Азыр биз ошо донорлор менен ушул багытта иш алып баралы деп атабыз. Себеби дегенде бизде көпчүлүгү эле тоо этектериндеги райондогу айыл чарба аянттары бул өзүнөн өзү эле органикалык бул эсептелет да. Себеби дегенде ал жакта бизде тоо этегиндеги жашоочулар эч кандай мындай минералдык каражаттарды колдонуп кызыктар эмес да. Себеби алар өзүнүн колундагы бар болгон ресурстарды эле пайдаланып чарбачылыктарын жүргүзөт. Алар көп жылдан бери эле ошо кааласа каалабаса да билип билбей ошо органикалык технологиялар жүргүзүп жатышат да. Биз ошо карталоону жүргүзгөндө ошол бүт территорияларды анализ жүргүзүп, таза топурактарды өзүнчө бөлүп алабыз дагы ошол жака жалаң гана биокаражаттарды киргизебиз. Эме органикалык айыл чарба экологияга кандай пайда алып келет?
абдан чоң пайда алып келет. Себеби дегенде органикалык айыл чарбасын жүргүзгөндө биринчи кезекте ошол жердеги агробиоценоз бул жан жаныбарлар, майда жан жаныбарлар, чоң жаныбарлар, ошолордун бир баягы системасы болот го, бири бири менен байланышкан. Ошол система бузулбайт биринчи кезде. Себеби дегенде химиялык каражаттарды бергенде пайдалуу курт кумурскалар өлөт, зыянкечтер менен биригели. Ал жердеги баягы тең салмактуулук жогору бузулат дагы, ошол жерде экология бузулат да. Органикалык айыл чарбасын жүргүзгөндө эч кандай экологиялык тең салмактуулук бузулбайт. Анан анда өндүрүлгөн каражаттар дагы пайдалуу болот. Анын натыйжасында адамдын ден соолугуна да эч кандай терс таасир көрсөтпөйт. Сонун, демек пайдалуу жагы көп, зыяны жок. Зыяны жок экен. Сонун. Анан органикалык айыл чарба кандай десем, бул тармакта фермерлер туш болгон мындай көйгөйлөр болобу негизи? Толтура көйгөйлөр. Биринчи кезекте бул баягы өтүү мезгили деп атпайлыкпы? Ошол мезгилде мисалы минералдык жер семирткич колдонуп жүргөн фермер кескин түрдө түшүмдүүлүк төмөндөйт. Ушул эң чоң көйгөй болот да. Ошол себептен дагы биз ошо органикалык азыктардын сатуу наркы жогору болуш керек деп айтабыз да. Эгерде сертификация алса, ошо 30%га чейин жогору сатса болот. Бул биринчи көйгөй. Экинчи көйгөй баягы биз айтып аткан био каражаттардын жетишсиздиги. Азыр мисалы биз ошо 200 000 гектар жерди органикага өткөрсөк, демек биз ошо жалпы калктын, фермерлердин 25%-ын био каражаттар менен камсыз кылышыбыз керек. Бизде азыр камсыз болуу тилекке каршы 5%. Ошол себептен биз азыр ушул багытта ушу биздин департаменттин курамындагы био лаборатория, биофабрикаларды күчтөнтүп, ал жакта өндүрүлгөн био каражаттардын ассортиментин жогорулатайлы деп, анан эле өндүрүштүк потенциал деп коет, жаңы курал жабдууларды алабыз, кошумча цехтерди түзөбүз. Ошо менен ушу 5 жылда буюрса ушу 25%га жеткиребиз деп атабыз да. Сонун. Анан айта кетсеңиз, жанагы жаштарды ушул органикалык айыл чарбага тартуу боюнча кандайдыр бир иштер жүргүзүлүүдө? Ооба, мисалы жаштар мурдагы агрономдорго караганда, мисалы мен жеке сектордо иштедим. Аякта жаш агрономдор, анан мурда эски агрономдор бар да. Эски агрономдор бул органикалык айыл чарбасы боюнча, биологиялык коргоо боюнча маалыматы аз, анан ал тараптан мындай азыркыдай кеңири окулган эмес да. Алар мисалы фермерлер келсе, мындай көйгөй менен келсе, сөзсүз биринчи кезекте эле химиялык каражаттардан баштайт да. Ал эми жаш агрономдор аларды изучать этип, сөзсүз түрдө биологиялык ыкмаларды, биотехнологияны колдонууну ишке ашырып, ошону колдонгонго аракет кылышат. Бул биринчиси. Анан азыркы жаштар ден соолугун сактаганга аябай көп көңүл бурот. Мисалы спорт менен машыгышат, баягы таза азык менен азыктанганга аракет кылышат, правильное питание, правильное эмне деп коет, ошо в общем туура тамактан туура жашоо, кыймыл менен жашоону актуалдаштырып атышат. Ошол себептен мен ойлойм, бул жаштардын арасында органикалык айыл чарбасын пропагандалоо кыйла жеңил. Анан биз ошол багытта бул экологиялык мектептер түзүп атабыз. Мисалы шаарда балдар көбүнчөсү билишпейт. Себеби алар шаарда жашат, кандай картошканы өсүп атат, кандай будайны, нан кантип өсүп келет, ошону билишпейт. Ошол себептен биз ошол мектептер менен экологиялык кимин мындай мүмкүнчүлүгү бар, баягы кошумча чарбачылык бар түзгөнгө мүмкүнчүлүгү бар мектептер менен келишим түзүп, аларды экологиялык мектеп ошол өздөрүндө жашылча жемишти өстүрүп, анан биолаборатория уюштуруп, мындай сезондук, ал жерден ошо пайдалуу курт кумурскаларды өстүрүп, өздөрүнүн күнөскаларында ошо өзүнүн мектептин күнөсканында пайдаланып, ошол мектептин окуучулары түздөн түз алектенишет да. Ошону менен бул табигаттын сырын ачуу, табигаттын маанисин түшүнүү менен ошо органикалык айыл чарбасын ыктап кетишет деген ой бар. Андан тышкары биз жогорку окуу жайлары менен иштешебиз. Келишимдер бар. Мисалы ошо айыл чарба адистерин даярдаган Агрардык университет, Манас университети, Ош университети, ошолор менен келишим түзүп, биз биринчи кезекте азыр органикалык фермер же органикалык агроном
азыр агроном биринчи органикалык технологияны билиш керек деп ошо окутуу программасын иштеп чыктык. Ал уже колдонулуп баштады. Анда сонун демек келечек жакшы эле экен, Буюрса жакшы. Анан айта кетсеңиз, ушу Борбордук Азиядагы лидер өлкөлөрдүн бири болуу үчүн дагы кандай кадамдар керек? Эгерде биз Борбордук Азиядагы лидер өлкө болобуз десек, биринчи кезекте биз органикалык айыл чарбаны өнүктүрүүгө көңүл бурушубуз керек. Органик фермерлерди көбөйтүшүбүз керек. Баягы эле мен айткандай кооперацияны түзүш керек. Сөзсүз түрдө мисалы биз жаныбызда турган эле Кытайдын талабы аябай жогору органикалыкка, бирок тилекке каршы биз алар айткан көлөмдү чыгарып бере албайбыз. Ошол себептен мисалы ар бир областта бир эле өсүмдүк тандап, мисалы Баткенде өрүк, органикалык өрүккө ыктап туруп, фермерлерди ушул алкакта бириктиришибиз керек. Гөлдү мисалы дагы бир өсүмдүк, картошка, ушинтип көлөм чыгарып берсек болот да. Ошол эң негизги бул органикалык эгерде өндүрүштү биз жайылтсак, бул экотуризм дагы өнүгөт да. Себеби биздин башка өлкөлөрдө шаардын жашоочулары айылда жашаган фермерлердин үйүнө келип экотуризм, агроэкотуризм окуйт. Ошол жерге келип коюн багышып, уюн карашып, талаада өсүмдүгүн өстүрүшүп, ошого тескерисинче акча төлөп кетишет да. Себеби дегенде ал шаарда азыр урбанизация деп аябай жашооганда стресс көбөйүп атат. Ошо стресстерди чыгарып, адам өзүнүн иммунитетин жакшыртыш үчүн ошол айылдарга барып агроэкотуризм келишет да. Ошону да биз өнүктүрүшүбүз керек да. Сонун. Анан жакынкы жылдары бул тармактан кандай жаңы долбоорлор күтүлүүдө негизинен? Биз негизинен азыр аял органик фермерлерди колдоо боюнча долбоорлор өтүп атат. Биринчи кезекте мисалы аял кишилер аябай жоопкерчиликтүү, так болуп эсептелет. Ошол себептен биз болушунча органик технологияларды жайылтыш үчүн органик фермер аялдарды, аял фермерлерди тартып, аларды окутуп, биз азыр ушул Баткен областы, түштүк Баткен, Ош, Жалал Абад областарында 2 долбоор ишке ашат. Ошол алкагында биз күнөс кана курууну, өздөрү үрөн өндүрүүнү, тамчылатып сугарууну үйрөтүп, органикалык высокодоходный деп коет, эме көп киреше алып келген өсүмдүктөрдү өстүрүүнү үйрөтөбүз. Сонун. Анан ушул фермерлерге, анан жаштарга кеңеш айта кетсеңиз? Чындыгында азыр бизде фермерлер биокаражаттарды колдонгондо мындай түшүнүк аз да. Ошол себептен эффектиси жок экен деп бир дароо чечим чыгарбаш керек. Биринчи кезекте ошол биокаражатты алып атканда анын курамында эмне бар экен, анын иштөө принциби кандай экенин түшүнүп алыш керек да. Химиялык каражатты колдонгондо сөзсүз аны бергенде эле дароо зыянкечтер өлөт дагы. Ал көзүнө көрүнгөн үчүн баары химиялык каражат эффективдүүрөөк деген түшүнүк болуп атат. Бирок чындыгында андай эмес. Мисалы биологиялык каражаттарды пайдаланганда, мисалы айтсак, пайдалуу курт кумурскалар, алар мисалы жумурткасын жок кылышкан, зыянкечтердин жумурткасын жок кылган, трихограмма деген пайдалуу энтомофагыз бар да. Ал ошол зыянкечтердин жумурткаларын издеп таап, ал жака өзүнүн жумурткасын таштайт. Ал бирок адамга көрүнбөйт. Ошол себептен эффектиси жок деп ойлой беришет да. Эгерде ошону окуп, трихограмманын касиетин түшүнүп алса, ал түшүнмөк да. Демек, мындай бизге көрүнбөгөнү менен бирок күрөш жүрүп атат деп, анан аны пайдаланганда дагы мисалы туура пайдаланыш керек. Трихограмманы пайдаланганда же эртең менен же кечинде пайдаланыш керек. Анан аны дагы эгерде билбесе, чак түштө пайдаланса, ал энтомофагтын активдүүлүгү төмөн болот, анан эффект болбой калышы мүмкүн да. Ошол себептен фермерлер эгерде органикага өтүп,
биологиялык каражаттарды пайдаланам десе, сөзсүз түрдө биздин адистер менен кеңешиш керек, адистерге келиш керек. Анан ар дайым бизде аябай, мен адистерге ар дайым айтып келем, фермерлер менен аябай тыгыз байланышта болгула, күнү түнү иштеш келе депчи. Ошондо анан эффект болот да. Мисалы ошонун натыйжасында, мисалы биз 15 жыл мурунку фермерлерге караганда азыркы фермерлер бул биологиялык каражаттардын маанисин аябай жакшы түшүнүшөт да. Ушул фермерлерге кыскача окууларыңыздар да бар деп белгилейт. Сөзсүз, мисалы биздин департаменттин кызматкерлери февраль январь айынын аягынан баштап эле айыл чарба иштеринин сезону башталгыча аябай активдүү окуу жүргүзүлөт. Сезон башталганда биз фермерлер биздин ишканага келип башташат да, ар бири менен индивидуально да, групповой да иштегенге мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан биздин ошо Баткен шаарында өзү биолабораториябыз бар. Ошол жака фермерлер келип биздин адистерге келип жолугуп кетишет да. Нуруев көчөсүндө ошо биолаборатория десе 2 этаж имарат көрүнүп турат. Ошол жака эле кирип кеңештерди алып кетсе болот. Сонун биздин студияга келгениңиз үчүн чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр жана угармандар, ушуну менен биздин маек соңуна келип жетти. Сиздерге чын ден соолук каалайм, көрүүчүлөр, жана сизге чын ден соолук, үй бүлөлүк бакыт каалайм. Ар дайым келип туруңуздар биздин студиябызга. Келгениңиз үчүн сизге рахмат. Сиздер менен Салам медиа болду. Кийинки эфирде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.